Туугандар, assalamu алейкум. Видеонун башында сиздерге Москвада болуп аткан дагы бир жакшы бир жаңылык менен бөлүшө кетсем. Метро Яхрамовскийде могул сонун бир кафе ачылыптыр туугандар. Сытый гость. Азыр бүгүн ачылышка саат 7-ге чакырган. Азыр сиздер менен чогуу кирип иштерибизди көргөзүп чыгам. Канчадан батат, кандай условияда, интерьер, экстерьерлер кандай, сиздер менен азыр чогуу кирип көрүп алабыз. Жүргүлө анда. Мына туугандар, могул кафенин ичин карагыла. Эгерде туулган күн фуршет өткөзөм десеңиздер, могул жерге келе бересиңер. Бүгүн ачылышы болуп, астамдан бул жерде бүт жанагындай европейский кухня болгон үчүн стейктер, балыктар, морепродукталар, мындай необычный тамактар менен бул жердин конокторун сыйлайт экен. Азыр бул жерге жалпы саны бир 130-140 адамга чейин батат экен. Кандай сонун атмосфера. Сонун кылып бүт бар жогун мындай чисто европейский ресторан кылып жасап коюптур. Шеф повар менен өзү менен таанышканча интервью алсак. Салам алейкум. Жакшысыңарбы? Жакшы өтүп атабы? Болот, буюрса шүгүр. Кандай тамактар жасалат? Жана Бизде деген эми стейктер, морепродукты деп атат эми. Бул бизде основной продукты бул морепродукты. Баары свежий, күнүнө заказ беребиз, күнүнө келет. Мына бул досум айылчы, мына таштыра кетейин, айылчы деген досум, ушул көзүнө эме кылып ачтык. Продукты күнүнө келет. Мисалы, стейк стриплой, бул 350 рубль. Выходы 200 грамм, сырой веси. Готовый веси 180-170 грамм. Бул эт, мясо, оно мраморное, black angus, поясничный отруп, зерновой откорм. Аябай жакшы эт да, бул базардан эле сатып алып бышырган эт, бул андай болбойт. Бул эт так башкачараак эт болот. кыскасы бүт бардыгы мындай на высшем уровне экен. На высшем уровне. Жакшы, ишиңерге ийгилик анда. Рахмат. Сизге да. Туугандар, мынакей кафенин ичин көрдүңүздөр. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коебуз. Силерге келип тууган урук менен башка да жакын адамдарыңыздын ден рождения фуршеттерди өткөзүп кетсеңиздер болот. Бүгүн дагы өтө бир башкача бир жаңылыктар менен видео тартып силерге дагы бир айта турган көп сөздөр болуп калды. Бизнес класстамын бүгүн. Билесиңер, Ешканы арендага берген менен буга чейин Вешканы токтотуп койдум. Буюрса 12-числоодо Вешкага дагы, Ешкага да уже тойлор башталып калды. Тойго чыгабыз эми буюрса. Анан бизнес класста иш болбой атат Нургазы деп эле водителин бир 15-20 күндөн бери аренда бере албайт, 3-4 айдан беричи. Ладно эми. Раз иш жок болуп атса, лучше үйгө алып келип кой, все равно экөөнү тең өзүм төлөйт экем акчасын. Андан көрө бир күн муну, бир күн тегине кылып эле жыргап эле өзүм эле өчүт менен мине берейинчи. Эми канча 8 айдан бери жүрсөм өткөндө эшиги могул жерин уруптур. Бир моечка берип койгон экен, моечка мойкадан чыгарам да эшигин уруп, могул жагын киргизип, анда дагы туура эмес чыгарып коюптур. Мындай боковойдон карасак тыйшык болуп чыгып калган билинип атат эми. Полировка да болбоптур. Ладно. Өң өчө түшүптүр, кадимкиде жакында полировка кылып, химчистка кылып иштерин, сонун кылып дагы бир сыра өзүнө келтиребиз эми. Мына могул жерине краскасы учуп кетиптир, кырлары. Эмне болгонун билбейм. Кырласынын краскасы учуп кетиптир. Мынан чеги жанып калыптыр. Диагностика кылдырсак дагы эт бүлүп ашып кетип атат дейт. А так видти билесиңер да, эшка серьезный, жакшы, бирок бүт мо антихромдору, наркы беркилери бүт кетип баштапты. Байкушка дагы мындай нормальный эле бир акча чаптай турган болуп калыптыр да. Жакшы акча чаптап иштерин өзүнө келтире турган болуп калыптыр туугандар. Айтор ушундай. Ана кой деп эле өзү менен минип бизнес класс, В класс кылып эле жыргап эле өзүм айдап жүрө берейинчи дедим. Жаман көрүнүп, багы айрендап отурасың деп 2 күнүн биринде чала бербей, жаман көрүнбөйүнчү деп аны кой. Эмесе досум менен дагы жана жакшы жаман айтышпайлы деп бүгүн алып машинени кайф кылып эми буюрса бизнес класста бир иштеп келейин. Кар жаап атат, күнгө четверг болуп калдыбы бүгүн. Күнгө четверг болуп калды. Эң жаманы рейтинг им опасный болуп атат, 486. Бизнес класска чыгып жакшы пахтадан коюп, тем более азыр анча-мынча жанагындай хунчи-мунчилердин жанында все равно мерс да. Ошого барып бир жакшы пахтадан коюп иштеп келейин туугандар. Поддержкадан берип тургула. Бизнес класстын бир ишин көргөзөйүнчү. Вешканы уже көргөзө берип, андан көргөзө турганда эле эч нерсе калбады окшойт. Кеттик анда. Кечки саат 5 болуп калды.
жаныбар десе, сөрөнү ушундай сагынып калыпмын, машинанын тягасын, аркы беркисин. Легковой да сөрөнөчү, амаса. Жаным десе, кайф жөнүм. Бар жоңо мурашки чыгарып берип турат го. Ушундай тагына суу алып алайын. Короче, эмоцияны айтып бергиз. Анан кийин эмне кылсам, жанагынтип жакшы бир ешканы дагы бир обзор кылып көрсөтсөмбү. Эми буга чейин деле жанагынтип жүргөм. Көргөзүп наркы беркисин. Сөрөбүнө бирөө мындай оператор бул жактан тартып атса, бүт досконально айтып берип наркы берки кылсаң, сөрөбүнө бул ешканы деле айтып бере турган мондай жакшы жактары көп туугандар. Андыктан комментарийден күтөм, эгер жакшы голос чогултуп муну турган болсо, буну дагы жанагы копиятыдай наркы беркидей кылып, сонун кылып эме кылабыз да, видео тартып чыгарабыз. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being Soğuk bu narkı verkiydi, büyük alıp çıktım. I got facts over tracks. Şey cam falan. Ondan sonra karışıyor, ekranda gözükür. Ekranға не болгон билбейм, бүт пикселдери раздавливать атышат ал жерден. Башка светтер чыгып, и еще постоянно мерсать этип өчүп жана турган болуп калды, титиреп элечи экранчы. Не болгон, удар болгонбу десем билбейм дейт. Bilmiyorum, жана супу мына башталды. Бүт пикселдери раздавливать этип өчүп жанып жатат. Мойчик-сочктерге берсе жана супу тряпка менен арчыганбы, же бирөө жарым колполу тийип пикселди раздавливать этип койгонбу, өзүнчө эле бир жактара басылып кетип атат. Короче, ушундай экен да, арендага берсең машина тынчыйт экен, елки. Лучше өзүң машинаң болсо нормальный мындай төлөп наркы беркисине көзүң жетсе, лучше арендага не стоит экен. Өзүң кылсаң деле ладно, жанагынтип бирөөгө арендага берип атсаң, еще нормальный акчасын төлөбөй мондай болуп бүт. Бажо каша болуп атса, обидно экен да, простачы. Акыркы күндөрү машина кадимкидей түшүмө кирип аткан, эшик урганында дагы кадимкидей түшүмө кирип эле жанагынтип. Ладно, буюрса буну адам кылабыз. Мен билесиңер го, машинаны бир караганда вообще жанагынтип полировка, тиги буу кылып, четкий карап, жакшы менчилем. Тонировкасында сыйрытып алыптыр, Кутузовскийде кармалып калдым. Билесиз, тонировкасы мурун эле жаман жармашып калган болчу. Ошого Кутузовскийде ДПСниктер кармап алып сыйрытты дейт. Буюрса эми четкий кылабыз эми. Буюрса бүтүшүнө деле эч канча калбады эми. Канча 8 ай калды окшойт, 8 ай калды. Ошого өзүм карап, нарак-берак кылып, пока живойунда минбесең түгөнүп калгандай минип зачем турабы. Ушундай тургандыр. Азыр 2 миңге бензин буй солярка коюп чыктым. Атаң движоктору, жүрүштөрү, нарак-берактары жакшы эле, просто бир аз все равно жанагынтип уход керек да машинага делечи. Ушундай тургандар. Биринчи заказды алып келип таштадым. Жарым саатта 1300 келдим. Жанагы как будто өмүрүмдө биринчи жолу бизнес класска чыгып аткандай ощущение болду го, жөн сүрдөнүп, сүйлөй албай. Все равно бизнес класс менен жана вышкада айырмачылык көп да. Вышкада могу пассажирди көрбөйсүңдөр да, аркада эле отуруп кетет, ишиң деле жок ал менен. А бу жерде жаныңда отуруп кетип алса, прям дем алгандан чейин угулуп как-то билбейм, буга чейин жана көп билинбейт эле. Азыр именно вышкадан чыкканда прям какой-то напряженный, да, клиент прям жаныңда отурат. Ишти раз движение тияк-пияк кыла албай, өзүңчө башкача кетет экенсиң да. Эптебен жакшы буларга да пактадан коюп, кичине рейтингди көтөрүп, нарак-берак кылып алыш керек эми. Ушундай кар жаап атат, бир туруп жамгыр жаап атат.
бешикте уже 1 градус болуп калыптыр. Дагы эле экранын метре өрөт. Екінші заказ 666 рубль. Шынын айтсам, вышкадан кейін мындай жана экономдун заказдарында сезилет экен да, белки вышкада 1800 рубль да минималка. Эми чем аякта күткөнчө жана иш жок маалда кайсында калда. Будний күндөрү бизнес класс менен иштеп туруп, например, понедельниктен баштап где-то четверг, пятница, суббота, воскресенье, выходной күндөрү вышка менен уш керек экен да. Ошондо сон болот экен да. А будний күндөрү бизнеске беребет короткий заказдарды, таяк баяк погоду, нарак баяк кылып жүрө бересиң. Так что ушундай. Эки заказ. Жалкоого шылтоо демекчи. Иштесең иш бар эле экен бизнес класста. Например, 3-чү заказ уже. Ожидание мындай 1189 рубль, 20 минутта. 10 минут, 15 минутта максимум аралыктары заказдардыңча. Так иштесең иш бар экен эле деп эле ойдум. Жерде иштеп көрбөсөң билбейсиң да иш жок деп жүрө беришет. Ат көрүп болчу. А так бизнестин иши кайф. Ушундай да кеттик дальше. 13 минутта 800 рубль дейт. Не, базар жок. Несі жаман болуп атат, маңгырагылачы, елки экран вообще эле мерцать. Сирдекесин баш кылайын десең, өчүп чанып эчтеке көргөзбөй калып атат да. Не болду эле десем, билбейм, мен эчтеке кылган эмесмин дейт. Это, короче, загадочно болуп атат. Баллонум дагы жели деп калды го, эмне кыласың? Туй атаңыр. Такой-то день. Пеки он дейт. Че азайып калган экен, эмне болду экен? Кетип барам деп Ярославский шахтага келип турабы, каяка деп турат. Ярославский дейт, 18 минут. Пеки он бара берейинчи, чыдап турем. Таң көрейи. Кеттик. Так, тугандар. Бүгүн эртеси күн болуп кетти же күндүн. Кече түнү билбейм, акыркы 10 күндөн бери чото башым необычный ооруп атат да. Же грипп болуп калганын билбейм, же башканы билбейм. Түнү саат 1-2 чейин иштеп, акыркы заказды көргөзүп, анан дальше барат эле башым каттуу кармап ооруп калды. Температурам көтөрүлө баштады. Үй жака келип эле аптекадан 2 парацетамолду алып ичтим дагы. Ошойдон кирип жатып турсам бир аз өзүмө келип калдым. Пятница бүгүн саат 12, почти 1 болуп калды. Чыгып эле машинени жуудуруп чыгып заказ алдым тугандар. Бизнес класстын деле заказдарын көрүп атасың, 20 минутка вышканын эле заказдарын берип атат. Кээде жана кайфтын аркы берки келешип калсаңчы. Машинени жуудуруп тазалатып берсе, эртеңден 2 свадьба бар го. Кеч айттым го. Ошоларды алып барып нарак кылып берсе. Анан кийин машинени полный химчисткага, полировкага бере турган кылып сүйлөшүп койдум. Аларды дагы бүт анан кийин кылгандан кийин көргөзөм барынча. Айтып деп, химчисткасы канча болду, полировкасы канча болду. Акчасынан кызганбайлы, жакшы адамдарга берейин деп атам. Буга чейин полировка кылганда да жакшы кылган эмес, химчистка кылганда дагы өткөндө жана авторуск барганда да 7-8 миңге кылат экен, бирок эртеси күнү эле кайра эле шалтактап эле жанагы шорлору чыгып ичинен ошентип жаман болуп калат экен да. Так что ошондой тугандар, кеттик анда, ишти кылалы. Гостиница Вегага келдим.
Китай істеді ташып жүрген күндерді естеп қойып, қанша 20 минутта келдім оқшайды, 1166 рубльге. Келетсам өзінше экономдың тарифтегі водительдер андай, мындай, бизнестегілер андай дейді, анан уважаемый дедім. У каждого тарифа, дедім, есть свои люди, есть свои, дедім, водители, дедім, не надо так. У эконома тоже хорошие водители есть. Просто из-за того, что они много работают, иногда устают. Если не нравится, пожалуйста, бизнес-класс. Если нравится, пожалуйста, эконом деп қойдым анан кейін мындай. Көп мындай грубо емес. Тихо айтып қойдым. Как раз мол жаққа 5 формаға келіп қалдым деп, бір жол обед қыла кетейінші. Деп, бүгін Құдайға шүгір, башым біраз жақшы. Же мол погодаға да олтабы, резко суып кетіп, резко ысып кетіп, какой-то неме болып атады ұқсайды да. Спад температура болуға, баш тоғытуда ұқсайды, магнитная буря болып. Экран тақырлы болбой, таза шарманда қылса олау, аз келатсам. Өлді дағы мойнып маргайт етіп. Бұл не деген болсын дейм, а? Вот человеку отдаешь машину. Білмеймін, ештеке қылбадым дейді. Көрініп тұрады да, что жаңағы пиксельдері раздавитые болып. Тойпойға чыйып қалсаң да уятты онымен. Так, шындай, короче. Құсақ тойғызып шай қылайын, анан дальше іштейлі. Туғандар, бизнес-класстар не жақшы екен? Ондай тоқтап тұрып қалбайсың да. Bir заказдан болып атып өлі. Кассаң жанағынты В-класстағыдай көтерілбет резко, но сато жанағындай ой баспай, нервштетпей, бекер отырбай, постоянно заказ менен жүрген үшін күніңді аған төткөн білбей қалады кесті уже. Кечкі сағат 5 болып қалды. Дағы 1900 сомға заказ алып келдім, ал бір 40 минутқа жақын жүріп. Шындай туғандар. Дальше кеттік. Сентіде жүрем. Көзіме аяқты қарасам әлі, только В-класс көрінеді қой. Аяқты қарасам әлі В-класс, аяқты қарасам әлі В-класс, аяқты қарасам әлі В-класс. Дағы бір жирненький заказ туғандар. Ровно 1 сағат жүрдім. 2944 рубль. Ну, сравнение с В-классами, мындай қарап көрсең, бұл 1 сағатқа 2000, 3000 дер, мындай қарасаң, копейкали да. Мен біруқ нормальный 1 сағатқа деле, біруқ В-классымен барсаң 1 сағатқа 5000, 6000 орасында, шындай біруқ 3 сағатта 1, 4 сағатта 1 заказ алғаның тиіп қарап көрсең, есесі бір еле болып қалып атады. Чо, 2 күнде кече шыққандан бері уже бір 15 жарым мың тегерек іштептім дейм, кечеден бері, кече сағат қаншада шыққам. Кече сағат 2-де шықтым. 5-де шықтым, 7-де шықтым оқшайды, кече 7-де шыққам. Түнгі сағат 1-2-ге чейін іштедім. Үйге барып. Короче, бүгінкіге 9 заказ, 9900 болды. Ну, где-то әрбір заказ 1000-ден алынады екен, грубо говоря, бизнесте. 7-8 айда ресмен шығып қалған бұның бардығы. Рейтингім кішіне көтеріліп қалса жақшы болды. Красногорскқа келіп қалдым қысқасы. Красногорск. Так, туғандар, все. Ушинтип, кеч кіріп үйге да келдім. Ертең тойға аш керек. Тойға даярданып, азыр машинелерді бүт мойкалаш керек еме. Кече күні 7 сағат жүріп 7000 кештедім, бүгін 7 сағат жүріп 7000 кештедім туғандар. Каждый заказ 1000 рубльдан айланды. Ошондо общий болуп кечеден бери 14 заказ 14000 болуптур. Кече күнү 7 саат, бүгүн 7 саат. Нормально эле иш бар экен бизнесте, чем вышкага караганда бир аз более-менее да. Ошондой тугандар. Машинелерди жуудуруп, тазалап, эртең тойго даярданып, эртең тойдон дагы сонун видеолорду тартып келебиз. Андыктан видео жакса лайк басып, комментарий жазып, тугандар поддержкадан бере кетиңиздер. Ийгилик, эмкиде көрүшкөнчө.